أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amma ba. Meyrimdүү жана ырайымдуу болгон Алла Тааланын исми менен баштаймын. Бүткүл мактоолор, хамду саналар, шүгүрлөр, даңазалар сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан, жалгыз гана өзүнө ибадат кылуучулардан кылып койгон, кыямат күнүнүн жалгыз падышасы, бүткүл ааламдын жаратуучусу Алла Таалага болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиби Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга дуруд салаваттар болсун. Жараткан Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Рамазан айында жалпыбыздын тутуп аткан орозолорубузду, саарлыкта, оозачарда кылып аткан дуаларды, окуган Куран, толтурулган зикр тасбихтерди, кылынып жаткан таравих намаздарды, берип жаткан садака, фитир, ихсан, зекеттерди даргөйүндө кабыл кылып, пайда болгон соопторун ахиреттерибизге захира кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулмандар, кадыр кымбаттуу мекендештер, сүйүктүү дин боордошум, бүгүнкү темабыз ысырапкерчилик жөнүндө болот. Рамазан айы билесиздер, бул жакшылыктын, рахматтын, мээримдин, ошону менен биргеликте адамдарга сабыр кылууну, колунда жокко, жетимге, жесирге, кедейге жардам берүү менен алек боло турган улуу ай. Себеби Рамазан айы жалгыз гана Кур'ани Каримде аты аталган ай болуп эсептелет. Себеби бул жараткан Алла Тааланын сиз менен бизге берген эң улуу белеги. Ичинде 1000 айдан жакшыраак болгон куттуу кадыр түнү менен, таравих намазы менен, саарлыгы менен, ооз ачары менен, садака фитири менен, ошол эле биргеликте бүткөндөн кийин айт майрамы менен өзгөчөлөнүп турат. Бул ай Рамазан тооболор кабыл боло турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде Рамазан айы келгенде шайтандар байланып, жынжырланып калат дейт. Демек, бул айда ошол мечиттерибиз толуп ташып, таравих намаздар, катмы Курандар окулуп, оозачарлар уюштурулуп, ошону менен биргеликте жетим жесирге, социалдык абалы оор үй-бүлөлөргө жардам берүү акциялары аябагандай узап барат. Бул айда ошол тооба кылып калышыбыз керек. Кур'ан түшүрүлгөн ай болгондугу үчүн эң акыркы болгон Кур'ани Каримди көбүрөөк окушубуз керек. Тилибизди зикир менен нымдап турушубуз керек. Жараткан Раббибизге бет алып, адамгерчилигибизди көбөйтүп, ошол эле мезгилде сабырдуу болууга аракет жасашыбыз керек. Эми ошол Рамазан-ы Шарифте ысырапкерчилик бул биздин күнүбүздүн эң көйгөйлүү маселелердин бири. Жараткан Раббим бул дүйнөнү жараткандан кийин ар түрдүү инсандарга мүмкүнчүлүк берет экен. Бирөөнү бай кылат экен, бирөөнү кембагал кылат экен, бирөөнү орто жашатат экен. Ошону менен биргеликте бирөөгө ден соолук берип сынаса, бирөөнүн ден соолугун алып сынайт экен, бирөөнүн ден соолугун начар кылып сынайт экен. Бирок эч ким өзүнүн кыйындыгынан бай болуп калбайт экен. Алла субханаху ва таала сиз менен бизге берет. Демек, ошондуктан сиз менен биз ошол бай болгонубуздан кийин, же болбосо жашоо шартыбыз жакшы болгондон кийин, анын сиз менен биздин тапкан мол дүйнөбүздө сөзсүз түрдө социалдык абалы оор болгон кедей кембагалдын, жакырдын ошол сиз менен биздин малыбызда акысы болот экен. Эми ошол ысырапкерчилик бизде эң негизисинен той топурда, өлүм житимде, ошол эле Рамазанда дагы ысырапкерчиликтерге дуушар болуп калабыз. Себеби Аллах Таала Кур'ани Каримдин Араф сүрөсүнүн 31 аятында бизге тактап айтканда мусулмандарга жакшы бир аят менен кайрылат. Фастаизу билlah ва кулу вашрабу ва ла тусрифу
иннаху ла юхиббул мусрифин. Садақаллахул азим. Жегіле, ичкіле, бирок ысырапкерчилик кылбагыла. Себеби Аллах ысырапкерчилик кылгандарды сүйбөйт деген бул аят аркылуу ысырапкерчиликтин арам экендигин ачык айкын Аллах Таала эмне кылды өзүнүн аятында далилдеди. Ошол эле мезгилде пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиби Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде болсо: "Кулу вашрабу ва тасаддaqu ва албасу фи гайри исрафин ва махилатин" деди садака Расулуллах. Текебер болбой, менмен синбей, жана ысырапкерчиликке жол бербей туруп, жегиле, ичкиле, кийингиле жана садака бергиле болот. Пайгамбарыбыз айтат: текебер инсанды, менмен сингенди, каразгой болгонду, ачкөз болгон инсандарды динибиз дагы, Алла Таала да жакшырбайт. Ошол менен биргеликте ысырапкерчиликке жол бербей туруп, жегиле деп атат. Жегиле, бирок ысырапкерчилик кылбагыла жеп атканыңарда. Ичкиле, ичип атканыңарда дагы ысырапкерчилик кылбагыла. Кийингиле, үстүбүзгө, үстү башыбызга жакшы, адеп акылактуу, адамдарга жакшы көрүнө турган өрнөктүү болуп аткан жарашыктуу кийимдерди кийгиле, жана ошол эле мезгилде ошол тапкан мал дүйнөңөрдөн сөзсүз түрдө садака бергиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бүгүн ошол жеп ичүүдө, тамак ашты өзүбүзгө көбүрөөк эмне кылып коебуз, пайдаланабыз. Себеби пайгамбарыбыздын бир хадисинде адам баласы дейт, адам баласынын курсагынан, ашказанынан дагы эң жаман жери жок дейт. Себеби инсандын белин бекем кармап туруш үчүн бир канча тамак аш кубат болуп жетет дейт. Себеби ошол инсан ашказанын 3 бөлүккө бөлүп алыш керек деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн сууга, ал эми бир бөлүгүн абага. Бүгүнкү күндө ошол Рамазан-ы Шарифте саарлыкта курсагыбызды тойгозуп, оозачарга чейин ачка жүрүп, оозачар мезгилде аябагандай курсагыбызды өтө жогорку деңгээлде тойгузуп алуу бүгүнкү күндө ошол медицина тарабынан да айтылып атат. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтып атат, адамдын ден соолугуна эмне болот? Зыян болуп эсептелет. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндөгү жашообуздагы болуп аткан ысырапкерчиликтин бири тамак аштардын көрөбүз. Шаарда көбүнесе таштанды жерге барсаңыз, чекесине бүтүн нандарды илип койгон болот. Ошол эле мезгилде тамак аштарды илип койгон болот. Көпчүлүгүн ошол таштанды урнага таштап койгонун көрөсүз. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз тойдон келесизби, кайсыл жерден келесиз, өзүңүзгө жетиштүү нанды алып калыңыз дагы, калганын колунда жок. Социалдык абалы оор үй бүлөдө болгон кошунаңыз болобу, жакын адамыңыз болобу, бир жерде жашайсызбы, ошолорго берип койсоңуз нур үстүнө нур сооп болот. Себеби адамдын өзү тойгону менен көзү тойбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол таштанды урналарына төгүлүп аткан нанга, таштанды урналарга ташталып аткан тамак ашка муктаж болгон үй бүлөлөр арбын десек жаңылышпайбыз. Ошолорго ушул Рамазан айынын шарапаты менен ысырапкерчиликке жол бербей, ысырапкерчиликке бөгөт коюп, ошол колунда жок үй бүлөлөргө жардам беришти эмне кылайлы, өзүбүзгө адат кылып алайлы. Ошол эле мезгилде мамлекетибиздеги эң чоң байлыктардын бири бул суу болуп эсептелет. Үйүбүздөгү агып аткан крандан, мечитке барып дарат алып аткан крандан, же болбосо кайсыл жерде ошол кран болгон болсо, ошол сууну ысырапкерчиликке колдонбошубуз керек. Өзүбүзгө керектүүсүн алып калып, калган мезгилде жабып туруш керек. Көп жерлерде биз көрүп калабыз, ошол кранын ачып койгон, күнү түнү 24 саат бою эмне болот? Жагылып тура берет. Бул ысырапкерчилик эле. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям марра бисаидин ва хува ятавадда. Бир жолунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Саат аттуу сахабага жолугуп калды дейт. Ошол мезгилде Саат дарат алып атат эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суунун ашыкча колдонгондугун көрүп туруп, факала ма хада сарф деди. Бул ысырапкерчилик эмне деп сураганда Саат айтты, факала афил удуил исрафун деди. Дарат алганда дагы ысырапкерчилик болобу дегенде, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кала наам ва ин кунта ала нахрин жарин деди. Садака Расулуллах. Ооба, дарат алганда дагы суу ысырап болот.
Себеби агып аткан дарыядан алып атсаң дагы ага ысырапкерчиликке жол бербегин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Демек, сиз менен бизге жол башчы боло турган, сиз менен бизге жакшылыкты үйрөтүп кете турган, адамгерчилиги эң бийик, өрнөктүү, айкөл, кечиримдүү, ошону менен биргеликте жоомарт берешен болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы дарат алып аткан сааттын ашыкча суу колдонуп жатканын көрүп, ысырапкерчиликке жол бербөгөн чакырып атат. Ошон үчүн дааратканада болобу, үйүбүздө болобу, сууларды сөзсүз түрдө ысырапкерчиликке жол бербейли. Себеби агып аткан краныбыз болсо, аны токтото турган нерселерин алып, шаймандарын алып бекитип коелу. Себеби Аллах Таала Кур'ани Каримдин Такасур сүрөсүндө "Фастаизу биллах, сумма ла тусалунна яума изин анин наим", садакаллахул азим, ар бир кылган нерсебизден эртең кыямат күнүндө эмне кылабыз? Жооп беребиз. Себеби ата бабаларыбыз айткан, эмнени кор кылсаң, эртеге күнү келип ошол нерсеге зар болосуң дейт. Ошон үчүн агып аткан суулар, төгүлүп аткан тамактар ысырапкерчилик болсо, ал эми ошол эле мезгилде күнүбүздүн эң дагы бир актуалдуу темаларынын бири электр энергиясындагы ысырапкерчилик. Үйлөрдө күндүзү жөн эле же болбосо кечинде ал бөлмөдө эч кандай иш болбосо, үйүңүздүн сыртында күндүзү жөн эле электр энергиясынын жанып турушу дагы бул ысырапкерчилик, урматтуу мусулман. Эртеге сиз менен биз ал жөнүндө эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө эсеп беребиз жараткан Раббибиздин алдында. Ошон үчүн электр энергиясын, сууну, тамак ашты өзүбүзгө жетиштүүсүн алып, калганын эмне кылышыбыз керек? Ысырапкерчиликке жол бериш. Ал эми ошол эле мезгилде кийинүүдө инсан албетте ысыктан, сууктан өзүн коргош үчүн кийим кийет. Эми өзүбүзгө жетерлик гана кийим болуш керек. Мода деп эле ар нерсени алып, үйүбүздө шкафыбыз кийимге толуп калган, бирок модасы өтүп кеткен, же болбосо жаңы бир модасы чыкты, бир отурушка барганда, мурунку отурушка барган, негизинен аялдардын арасында бул көп кездешет экен. Бүгүнкү отурушка барганда бир көйнөк кийип барган болсо, кийинки отурушка барганда мени сөз кылат экен деп, жөн эле үйүндө кийимдери толуп жаткан болсо шкафта дагы башка көйнөктөрдү алып кийет экен. Бул албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, эмне болот? Ысырапкерчилик болот. Ошон үчүн бул нерседен мүмкүн болушунча өзүбүзгө жарашыктуу кийимдерди алып, ошого тынбай эле көйнөк ала бербей, ал акчаны ушул Рамазанда колунда жокко, жетимге, жесирге, кедейге тамак аш, азык-түлүк, кийим-кече, же болбосо ошонун электр энергиясын, ошонун сууга болгон, ошону менен биргеликте жылуулукка болгон, же болгон башка нерселердеги карыздарын төлөп койгонго сарптай турган болсок, албетте үлкөн иш болуп эсептелет. Ал эми дагы бир ысырапкерчиликте негизинен бизде ошол той топурда, өлүм житимдеги ысырапкерчилик айтылат. Эң негизги ысырапкерчиликтердин бири бул убакыт. Азирети Али айткан, убакыт бул зымырык куш сыяктуу. Аны кеспесең, ал сени кесип салат дейт. Себеби бардык нерсе ошол убакыт тилимине байланган. Сиз менен биз ибадат кылышыбыз керек, үй бүлөбүздү багышыбыз керек, көчөгө чыгышыбыз керек, эс алышыбыз керек, Куран окушубуз керек, жана башка сыяктуу нерселердин бардыгын ошол убакыт өз нерсесине камтыйт. Бирок акыркы мезгилдердеги убакытка болгон кайдыгерлик дейбизби, убакытты текке кетирүү адамдардын арасында, көбүнесе айрыкча жаштардын арасында бул нерсе адатка айланып баратат. Себеби Кур'ани Каримде Аллах Таала убакыт жөнүндө "Фастаизу биллах" Аср сүрөсүнүн 1-2 аятында сиз менен бизге айтат: "Вал аср иннал инсана лафи хуср", садакаллахул азим. Убакытка ант ичип айтам, инсан сөзсүз түрдө зыянга учуроочу дейт. Эгерде убакытты туура пайдалана албасак, убакытты туура нерсеге колдоно албасак, анда биз зыян тартуучулардан болуп калабыз. Бүгүнкү күндө ушул Рамазан эле эмес, башка айларда дагы убакытты туура пайдаланууну ойлонойлу, урматтуу мусулман бектуган. Себеби ар бир мүнөт, ар бир нерсе сиз жана биз үчүн баалуу. Убакыт ушундай нерсе, сизге күнүгө банктан 84 000 сом акча бериле турган болсо, ошону 24 сааттын ичинде сарпташың керек дей турган болсо,
эмнелерге сарптамаксыз. Ашырып калган нерсеңди эртеси күнү иштебейт, ал нерсе жарабайт дегенде ошол 84 000 бул ушул сиз менен бизге берилген 24 саат убакыт. Же болбосо 24 000 сом акчаны кандай кылып пайдаланасың дей турган болсо, бир күндүн ичинде түгөтүш керек боло турган болсо, ошол нерсени эмнелерге сарптамаксыз. Убакыт дагы ошондой нерсе, ал берекелүү кылыш үчүн инсан ар бир нерсесин убакытты туура пайдаланыш керек. Рамазанда орозо тутасызбы? Эң жакшы нерсе саарлыкта отурганыңызда дуа кылыш керек. Көп. Алла Таалага тооба келтириш керек. Бала чакага, ата-энеге, бир туугандарга, жалпы өлкөбүзгө, ошону менен биргеликте жалпы жер жүзүндөгү мусулмандарга жакшылык тилеп дуа кылыш керек. Перзенттерибиз үчүн дуа тилешибиз керек. Экинчиси ошол орозо мезгилде күндүзү убактыбызды текке кетирбей, бир гана сиз менен бизди туура жолго баштай турган Кур'ани Каримди окушубуз керек. Анын маани мазмунун окуп, аяттарга терең ой жүгүртүшүбүз керек. Убактыбызды текке кетирбөөнүн дагы бир жолу тилибизди зикир менен нымдап турушубуз керек. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, Аллаху акбар, Субханаллах, Астагфируллах, саллаллаху алейхи ва саллям деп зикирлерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды көп айтышыбыз керек. Себеби бул айда Рамазанда сооптор дүңүнөн бериле турган ай. Убакытты текке кетирбей, жашообузду берекелүү кылыш үчүн ар бир тилимин эмне кылышыбыз керек? Убакытка. Ошол эле мезгилде ибадат кылыш үчүн да убакыт керек, укташыбыз үчүн да убакыт керек, тууган уруктар менен убакыт керек. Себеби бүгүнкү күндө билете айтып атышат, көп адамдар убакыттын берекеси кетти. Жума тез эле келе турган болуп калды. Ошон үчүн сиз менен бизге өтүп аткан убакыт бул бекер эмес. Сиз менен бизге канча убакыт өткөн болсо, канча өмүр берилген болсо, Аллах билет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жашап, башыңыздан канча өмүр өткөндүгүңүздүн, канча жыл кечиргениңиздин бардыгын билесиз. Сиз менен биз жараткан Раббибиздин алдына карап багыт алып атабыз. Ошон үчүн убакытты айрыкча ошол Рамазан шарифте таравих намазына катышайлы, урматтуу мусулман бердиганым. Көпчүлүк жерлерде таравих намазына катышпайт, көпчүлүк жерлерде барбайт, чайханада, ашканада отургандарына көзүң түшүп каласың. Эмнени сөз кылат ал жерде? Ушак айың, гыйбат, бирөөнү жаманда, ошол эле мезгилде бирөөлөргө жамандык кылуу, сиз менен бизге пайдасы тийбей турган, сиз менен биздин дүйнөбүзгө дагы, ахиретибизге дагы пайдасы тийбей турган сөздөрдүн үстүндө баарлашуу бул жакшы болбойт. Ошон үчүн ошонун ордуна барып, мечитке барып, куптанды жамаат менен окуп, аркасынан таравих намазын жамаат менен окуп, ошол эле мезгилде бүгүн өлкөбүз боюнча ар бир мечиттерде катмы Курандар бир парадан окулуп атат. Ошол таравихтерге эмне кылышыбыз керек? Жакшылап катышыбыз керек. Себеби убакытты туура пайдаланып, ошонун айрыкча Рамазандын ар бир убакыт тилимин жакшы пайдаланып калууга биз болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтты: "Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас, ас-сиххату вал фараг" dedi. Садакаллаху азим. Эки нимат бар, эки чоң жакшылык бар dedi. İnsandардын көбү андан кабарсыз, анын кадырына, анын баркына жетпейт деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Булар кайсыл дегенде, биринчиси ден соолук, ал эми экинчиси бош убакыт dedi. Бүгүн канчалаган инсан бар, Алла. Бирок 6 саны аман, ден соолугу бекем эмес. Бүгүн канчалаган инсандар ооруканада жатат. Эгер ден соолугум болгондо орозо кармайт элем, ден соолугум бекем болгондо намаз окуйт элем, ден соолугум бекем болгондо таравих намазын калтырбай барып мечитте катмы Курандарга катышат элем, ден соолугум бекем болгондо ошол Кур'ани Каримди окуйт элем, көзүм көргөндө Кур'ани Каримди окуйт элем, тилим сүйлөгөндө Куранды окуйт элем, зикир толтурат элем деген инсандар бар. Бирок алар сиздей мүмкүнчүлүккө ээ эмес. Кээ бир инсандар бар, көздөрү көрөт, бирок мечитке бара албайт, төшөктө жатат. Канчалаган инсандар реанимацияда жатат. Демек Аллах Таала сиздин ден соолугуңузду бекем кылдыбы? Жашооңузга шүгүр кылып, убактыңызды текке кетирбей, Рамазан шарифте ибадат менен, жакшылык менен эмне кылыңыз? Өткөзүп калыңыз. Ал эми ошол эле мезгилде
ден соолукту дагы жакшы карашыбыз керек. Бош убакыттарыбызды эч качан текке кетирбешибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтты: кыямат күнүндө эч бир кул 4 нерсеге жооп бермейинче ордунан жыла албайт деди. Биринчиси, берилген өмүрү, Аллах Таала канча өмүр берген болсо, ошол өмүрүндө эмне иштерди жасады? Жакшы иштерди жасадыбы? Элине, журтуна, мамлекетине пайдасы тийдиби, тийбедиби? Ошол өмүрүн эмнеге сарптагандыгы жөнүндө жакшы иштерге сарптадыбы же жаман иштерге сарптадыбы? Ошол боюнча жооп бермейинче болбойт деди. Экинчиси, илими менен эмне иштерди кылды? Илим таркаттыбы, китеп жаздыбы? Ошол өмүрдүн ичинде илим, билим таркатып, элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтардыбы? Үчүнчүсү, мал дүнүйөнү каяктан табып, эмнелерге сарптады? Жакшылыкка сарптадыбы же болбосо жамандыккабы? Жакшылык ушул Рамазан-ы Шарифте садака фитрин бердиби, зекетин бердиби, жетимден, жесирден, колунда жок кедей кембагалдан кабар алдыбы, оозачар кылып бердиби? Ошолор боюнча, мал дүнүйөсү боюнча эсеп бермейинче, ал эми дене тулкусун, денебизди эмнелер менен карыткандыгы, ошол эле мезгилде жана билген нерселер менен амал кылып кылбадыгы боюнча жооп бермейинче ордунан ал кул эч жака жыла албайт деди. Сиз менен бизге Аллах Таала ден соолукту бергенден кийин, убакытты бергенден кийин, 6 саныбызды аман кылгандан кийин, мал дүнүйө берип аткандан кийин, сөзсүз түрдө ушул нерселерибиз менен, урматтуу мусулман бир туугандарым, жакшылык үчүн гана жарышайлы. Себеби инсандан бир гана жакшылык калат, калган бардык нерсе болбойт. Айтып коелу, сиз менен бизге берилген мал дүнүйөнү чогултканы эмес, сарптаганы биздики болот. Чогултканыңыз бала чакаңызга, аялыңызга, же жолдошуңузга, же ошол үй бүлө мүчөлөрүнө калат. Эгер алар жакшы болгон болсо, сиздин атыңыздан сооптуу иштерди кылат. Эгерде жакшы болбой калган болсо, мурас талашып, бири-бири менен урушат. Бирок сиз бул дүйнөдө тирүү мезгилиңизде чогулттуңуз дүнүйөнү, ошону Аллахтын жолунда сарптап кое турган болсоңуз, ахиретиңизди тургузуп алган болуп эсептелесиз. Келгиле пайдасыз убакытты туура пайдаланууну, ысырапкерчилик ошол убакытты туура пайдалануу жөнүндө Аллах Таала мааниси жок, биз жогоруда айттык. Пайда сиздин дүнүйөңүзгө дагы, ахиретиңизге дагы пайдасы алып келбегендиги жөнүндөгү аятты Муъминун сүрөсүнүн 3-аятында Аллах Таала буйрат: "Фастаизу биллах валлазина хум анил лагви му'ридун". Садакаллахул азим. Ал муъминдар пайдасыз, бош, инсанга эч кандай пайда алып келбей турган нерселерден жүзүн үйрөйт дейт. Сиз менен дүнүйөңүзгө дагы, ахиретиңизге дагы пайдасы тийбеген нерселердин сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек? Ошол нерседен арылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Канткенде дагы ушул Рамазан айында турабыз, берекелүү айда турабыз. Бул Рамазан айынын башталышы рахмат, ортосу кечирим, акыркы 10 күндүгү дозоктон кутулуу күнү болуп эсептелет. Ушул Рамазан-ы Шариф сиз менен бизге адамгерчиликти, сабырды, жакшылыкты, адамдарга жакшылык кылууга үгүттөйт. Рамазан сиз менен бизди ачкөздүктөн, каразгөйлүктөн, көрө албастыктан, ичи тардыктан, сараңдыктан тыят. Рамазандагы кылынган ар бир жакшылык, Рамазанда кылынган ар бир дуа, окулган Кур'ан, толтурулган зикр, таспих, салаваттарды мусулмандар 11 айга бөлүп алыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда сахабалар Рамазандын келишине 6 ай мурун даярданчу экен. Рамазан кеткенден кийин 6 ай аны менен коштошчу экен. Сиз менен биз дагы ошол сахабалардай болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдай болуп, берешен болуп, жоомарт болуп, ушул Рамазандын ар бир күнүнөн, ар бир секундунан, ар бир саатынан туура так пайдаланып калайлы. Ысырапкерчиликке жол бербейли. Ошол эле Рамазанда оозачарды кылар мезгилде
Дастархандын үстүнө бардык нерсени коюп албайлы, өзүбүзгө жей турган эле нерсени коелу. Себеби биздин курсагыбыз кичинекей эле нерсе. Бирок Аллах субханаху ва тааля ошол курсакка деле жеп аткан нерсеңизди жаныңызга банычка коюп алыңыз. Мейли сиздин курсагыңыз 2 литр банычка болгон болсо, нан жедиңиз, бирөөнү ошонун ичине таштадыңыз. Суу ичтиңиз, кичинесин ошол жака кое бериңиз банкага. Жеген нерсеңизден кичине бөлүктөрүн банкага кое берсеңиз, бир сааттан ал ачып көчүп кетет. Бирок Аллах таалам организмди ушундай кылып жараткан экен, бардык нерсени Аллах тааланын чебердилиги менен бардыгын бөлүп, ашказан бардык нерсени аш кылып берет. Ошондуктан курсагыбызды өтө тойгузуп, курсагыбызды кенен тойгузуп алып, ошол жерде эч кандай ибадатсыз өткөзүп жүргөн болсок, биз эң чоң жаңылыштык кылган болуп эсептелебиз. Себеби бул дүйнөдө Аллах субханаху ва тааля сиз менен бизге бир өмүр берди. Сиз менен бизге акыл берди. Аллах таалам ошол ыйман берди. Аллах таалам сизге мал дүйнө берди, сизге жакшылык кылды, ден соолугуңузду бекем кылдыбы? Демек, ушул берилген нерселердин бардыгында ысырапкерчиликке жол бербей, жакшылык кылууда жарышайлы. Жамандык кылууда бири-бирибизди тыялы. Жакшыны айтып жаяйлы, жаманды жаап жашырайлы. Рамазан шарифтин, Рамазандын жакшылыгынан сөзсүз түрдө бардыгыбыз эмне кылайлы? Пайдаланып калайлы. Себеби сиз менен бизден Аллах таала берген мал дүйнөнүн эң негизгилеринен ошол Рамазанда кедейдин, кембагалдын, жетимдин, жесирдин, колунда жоктун акысы бар. Ошолорго жакшылык кылып калайлы. Рамазан баштыгын уюштурайлы. Ооз ачар уюштурган болсок, үйүбүзгө ошол жетим жесирлерди, кедей кембагалдарды чакырайлы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң жакшы дастаркон кедей кембагалдар, жетимдер болгон деди. Ким жетимдин башын сыласа, кедейден, кембагалдан кабар ала турган болсо, кыямат күнүндө ал мени менен ушундай абалда тирилет деди. Сиз менен бизди Аллах таалам салих кулдарынан кылсын. Сиз менен бизди Аллах таалам жардам берүүчү, жакшылык кылуучу, адамдарга жардам колун суна турган инсандарынан кылсын. Эми ошол коомдо ислам дининде адамдарга жардам берүү бул ар бирибиздин мойнубуздагы милдет. Келгиле урматтуу мусулман бир туугандарым. Рамазан келди. Рамазан сиз менен бизге бир конок болуп келди. Ушул конокту жакшылап тосуп алайлы. Жана буну жакшылап узатайлы. Себеби бул эртең кайрадан бир айдан кийин сиз менен биз менен коштошот. Аллах тааланын алдына барат. Паланча кулуң жакшы өткөздү Рамазанды, ибадаттөй болду, жардам берди, садака фитир берди, зекет берди, жакшылык кылды, таравих намазына катышты, хатим Куран окурду, зикир толтурду, таспих айтты, ысырапкерчиликке эч качан жол бербеди, убакытты туура пайдаланды деп айта турган болсо, ошол эле мезгилде сиздин жаман сыпатыңыздагы жалкоо болду, орозо кармабады, ибадат кылбады, арак ичти, зына кылды, жана башка ушул сыяктуу жаман иштерди кылды деп арызданып баруучу орозолордон болуп калбасын. Рамазан шарифти жакшы тостук, жакшы кабыл алып, биринчи 10 күндөгү рахмат, экинчи 10 күндөгү кечирим, акыркы 10 күндөгү дозоктон кутулуу болгон Рамазан шарифти жакшылап тосуп алайлы. Буну жакшылап убакыттарынан эмне кылайлы? Пайдаланып калайлы. Сөзүбүздү жыйынтыктап айта турган болсок, ысырапкерчилик боюнча биздин маскабыбыздын башчысы Имам Азам Абу Ханифанын бир жакшы сөзү менен бүтүрмөкчүмүн. Бардык нерсенин ысырапкерчилиги болот, бир гана жакшылыктан башка дейт. Демек, Имам Азам Абу Ханифа айткан экен, бардык нерсенин ысырапкерчилиги бар экен, урматтуу мусулман. Бирок бир гана жакшылыктан башканын. Ошондуктан сиз менен биз жакшы инсандардан бололу. Себеби жогоруда да айттык, инсандын артынан бир гана жакшылык калсын. Аллах таалам сиз менен бизди ошол той топурда, өлүм жетимде, кийини кушанууда, тамак аш жеп атканда, убакытты туура пайдаланууда ысырапкерчиликке жол бере турган кулдарынан кылбасын. Дайыма ушул ысырапкерчиликти бөгөт кое турган, ысырапкерчиликке жол бербей турган инсандардан кылсын. Аллах таалам бардыгыбыздын туткан орозолорубузду, саарлыкта ооз ачарда кылган дуаларыбызды, окуп аткан таравих намаздарыбызды, берип жаткан садака эхсандарыбыздын бардыгын Аллах таалам кабыл кылсын. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.
Amin. Allahu akbar.